Asansımak жарык жылдыз буйулат. Адамзатка мейрими күч маркумду угулат. Миң азаптын аркасында миң ырымдык өмүр бар, деди аксакал Орозбеков унулап. Айтсак деймин, жазсак деймин, мактоо сөздүн берметин жазсак деймин. Абдыкадыр Орозбеков ким экенин билүүчүгө барактарын тарактын ачсам деймин. Балдар, Кыргыз элинин басып өткөн жолунда канчалаган сыймыктуу тарых жатат. Кыргыздын улуу инсандары өз эли, өз жери үчүн кароосун казык кылып, башын канчыгага байлап, эл жери үчүн намыс талашкан. Кыргыз эли эркиндикке оңой жеткен жок. Бирден онго, ондон жүзгө, жүздөн түмөнгө куралып, жыйналып мамлекетибизди курады. Кара жаалы кайнаган душмандардын колунан кайра чачылып жок болуп, түгөнөрдө түтөгөн кыргыз кайра учугун улап, кайра улут катары калыптанып, мечен деген азаптуу ашууларды ашып отуруп, мына бүгүн өлкөбүздү тикеледик. Айрыкча 20-жылдын башында улуу революциядан кийин кыргыз элинин улут катары сакталып калышы да эчендеген азаптуу аракеттерди алып келди. Кеңеш өкмөтү келгенде улуу жол башчы Ленин жер суу реформасын жүргүзүп, бардык бийлик советтерге деп ураан чакырып, коллективдештирүү, калкты отурукташтыруу, элдин сабаттуулугун жоюу саясатын жүргүздү. Бирок балдар, карапайым калайыктын көбү караңгы, түшүнгөн эмес. Ушундан пайдаланып, атайы коллективдештирүүгө бут тосуп, басмачылар өздөрүнчө кутум уюштуруп, элге бутумун чаң салды. Мына ошол учурда басмачыларга каршы туруп, алардын мыкаачылыгына туруштук берип, кайда бараарын билбей турган калың журтту оң жолго үндөгөн эл уулу, совет бийлигинин алдыңкы сабында турган инсандардын бири Абдыкадыр Орозбеков болгон. Кеңеш өкмөтү деген элге таптаанытып, баары мудайрис кылам дейт. Таптакыр эле тамга тааныбаган элге келип, сабатын жоюп, шарт түзүп берип, булардын максаты эмне? Башка коя. Ой, бу жанагы кеңчилик заманда орнотом деген кишинин аты Ленин экен. Ал деген адамдан башка жаза алган имиш. Ал жанагы жайчыда эмес касиети бар көрдү. Болбосо ушунча элди кантип башкармак эле я? Аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы? Бул Ленин деген тамак жебейт, уктабайт имиш. Темир адам экен. Журт, Орозбектин баласы келатат. Кайсы Орозбек? Өзүбүздүн эле Сарала дөбөдө турган Орозбектин уулу Абдыкадыр. Угуп жүрөбүз аны. Илейлин менен чогуу дейби аны. Көптү билет дейт имиш. Жаңы замандын жарчылары менен кошо жүрөт дейт. Мына келатат. Жол бошоткула. Туугандар, калайык кау. Кеңеш өкмөтү жалпы адамзаттын теңчилиги үчүн күрөш жүргүзүп жатат. Качанга чейин байлар манчылгап, акедейлердин балдары да кедей болуп, байларга малайлыкта жүрө беришет. Тең укукта жашоого ар бир адам укуктуу. Биз кеңеш өкмөтү бай да жок, кедей да жок, тең укуктуу өлкөнү түзөбүз. Мына ошол укугубузду жалгыз кеңеш өкмөтү гана коргоп берет. Ошондуктан кеңеш өкмөтүнүн сунган колу жамандык үчүн эмес экенин түшүнүшүбүз керек. Алардын максаты бүткүл адамзатына бирдей теңчилик жашоону гана орнотуу.
Siz koya turunuzçu. Sizdi Orus Kadir Deşkini kanday. Kaysi şenimdesin? Men komünizm işerimindeki adamım. Oşondoyda işenim var mı? İşerimden artık dünyada ne var? Bilirsiniz. Bilem. Siz korbaşlarga karşısınız mı? Ova, karşımın. Can hükümetli oldayım. Adınız tuğra. Karşı ola turgan jönünüz var eken. Жаңы hükümet bu dinsizlerdeki de tuğra mı? Улуу Ленин баштаган кеңеш өкмөтү динге тыюу салат деп ким айтып жүрөт? Кеңеш өкмөтү динди башкарбайт. Элдин байлыгын, элдин сабаттуулугун чоюп, билимдүү өлкөнү түзөт. Кандай динди тутууну ар кимдин өз ыктыярына калтырат. Адамдын ишеними өз эркинде болот. Hey Buragan elim! Sizler bu şeytana alıp gitken kuğubaş kapılarını diline emdeki atasına! Uzun takada artka kaytıra! Bu kapılar tüyü el yurtka jakşılık kılmayın! Eldin uyutkusunu yetip, tuş tarafka çaçladım, çok kıla! Bulardın şeytan aralagan diline az kırılmakla! Bu zamanın tüyün görüp durasınlar. Akırı hem ne olarım, hem ne menen bütörün. Jarapkan, жалгыз özü bilmese, hiç kim bilip almayt. Ошондо кедей кембагалдарды жактаган силерби? Минген атыңар, ичкен жеген тамактарыңар, калктан тартып алган мал мүлк. Ушулбу силердин элди коргогонуңар? Күлөөсүз карапайым элдин үйүн өрттүп, кабайманды салып атканыңарды кандай түшүнсөк болот? Бөрү терисин жамынып, караңгы элди азгырбакпа. Элди манжасынан кан тамган, корбашлар коргоп бере турган болуп калды беле. Hey Tomayak! Sen kapır, eldin başına alem kanını toktatkın! Sağ şoğandardın talayın, gözün tasalaganız! Ha biz elge, bak, bardarca şoğan veririz! Elcur, буларды укпагыла. Эртеби кечпи кеңеш өкмөтүнө баш ийүүгө, анын жүргүзгөн саясатына моюн сунууга туура келет. Бул замандын талабы. Мен элдин теңчилиги үчүн, элдин жыргалчылыгы үчүн бүткүл өмүрүмдү сайган адаммын. Мени силер жок кыла албайсыңар. Акыры чындык жеңет. Жаңы zamandın jartısımın da, eldin atına camıngan Tomayak'ın başını kesip, gözün tazalagıla! Ушул учурда Фергана өрөөлөрдө кеңеш өкмөтүн курууга басмачылар каршы чыгып, тоскоолдук көрсөтүп, элди артка тартышкан. Балдар, бүгүнкү кеңеш өкмөтү мына оңой жол менен келген эмес. Басмачылардын каршылыгына тикеден тике туруп, Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн тайман бастыгы, чындыкты көзүнө айта билген эл жүрөктүгү менен мына ушундай азаптуу күндөрдө эл баштап, жаңы заманды алып келгенге башын сайган. Бүгүн автономиялуу облус болсок, бир канча мезгилден кийин кыргыз эли өз алдынча өзүн өзү башкаруу укугуна да ээ болот. Бул күн биз үчүн тарых бетинде алтын тамгалар менен жазылып калышы керек. Ал эми жалпы кыргыз элинин тагдырын мага ишенип тапшырып жатканыңызда мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Биздин алдыда тура турган өтө көп иштерибиз бар. Элибизди толук отурукташтыруу маселеси, чарбачылыкты жолго коюу, жер суу реформасын жүргүзүү, баардык бийликти кеңештерге өткөрүү, элдин кат сабатын жоюу башкы милдетибиз. Ал үчүн биз биримдикте, бирдикти жуп
Кара суу пахта тазалоо заводунун курулушунун башталышына катышып, анын алгачкы ташын койдук. Кыргыз алфавитин киргизүү иштери жүрүп жатат. Башка улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү да колго алынды. Кыргыз өкмөтүнүн имаратынын пай дубалын түптөөгө катыштым. Коллективдештирүүдө жана сабаттуулукту жоюуда бир топ ийгиликтерге жетиштик. Жер жөнүндө декрет ишке ашууда. Эми түштүктө жер суу реформасын жүргүзөбүз. Вагонда кандай жүк бар? Жалпы Союздук фондуна жөнөтүлүүчү буудай. Эл ачкачылыктан кырылып жатса, Союздук фондко жөнөтүлүп жаткан буудайды артка буруп, биринчи кезекте ысык көлгө, чүйгө жөнөтүлөт. Элди ачарчылыктан сактап, калган буудайдын ар бир данына өз керт башы менен жооп берем. Абдыкадыр Орозбекович, эртең жоопко тартылып калбайбызбы? Бул буудай борборго жөнөтүлө турган буудай. Мен сизге айттым. Ар дан үчүн өзүм жооп берем. Элимди ачарчылыктан алып калууда менде ыйык милдет жок. Элиме башым садага. Биз үчүн биринчи кезекте элдин токчулугу, элдин тагдыры баарынан маанилүү. Эмне үчүн биз өзүбүз ачык отуруп, башкаларга буудай жөнөтүшүбүз керек? Элди кырып алабызбы? Эртең элдин бетин кантип карайбыз? Бул кыянатчылыгыбызды эл кечирбейт. Буга ким жооп берет? Сиз жооп бере аласызбы? Мен өзүм керт башы менен жооп берем. Буйрук аткарыңыз. Саламатсызбы, жолдош Сталин? Кыргызстандын эл аксакалы. Элдин абалы кандай, жолдош Орозбеков? Баштагы жылдарга караганда жакшырып баратат. Республикалар аралык чек аралар кандай чечилди? Талаш маселелерди эл менен биргеликте чечтик. Жолдош Орозбеков, ысык көлдөгү дан жүктөгөн поезди токтотуп, мамлекеттик фондко жөнөтүлүп жаткан буудайды, Кызыл Кыя шахтасына берилген данды элге таркатууга уруксаат берипсиз. Ооба, жолдош Сталин. Ачкачылыктан кырылган элди аман алып калуунун аракетин кылдык. Мамлекеттик фонддун абалы эмне болду? Аны өз учурунда кайрадан толуктадык, жолдош Сталин. Жолдош Орозбеков, тамеки өндүрүү боюнча маалымат берсиңер. Ооба, жолдош Сталин. Республиканын түштүгүндө тажрыйба катары эгилген тамекинин сапаттуулугу 140% түздү. Өндүрүү кандай болуп жатат? Мамлекеттик план толук менен аткарылды. Тамеки эл аралык мамлекеттик сырьё. Ошондой экени эң маанилүү иш. Айылча көч шаймандары чарбаларга жеткирилдиби? Техниканы пайдаланбаган бир да чарба калган жок, жолдош Сталин. Жолдош Орозбеков, сиздерде социализмге, Совет өкмөтүнүн саясатына жат элементтер болушу керек. Андайларга токтоосуз сокку урабыз. Кыргызстанда андай элементтер жок, жана болбойт дагы, жолдош Сталин. Жат элементтер болууга тийиш эмес. Алар менен күрөшөбүз, жолдош Сталин. Кыргызстандыктарга менден салам айтыңыз. Саламыңызды жеткиребиз, жолдош Сталин. Урматтуу жолдоштор, өлкөбүздүн келечек тагдыры тууралуу ойлонуунун учуру келди. Биз кандай өлкө түзүмүн кабыл алабыз? Өлкөнүн келечеги биздин чечимге байланыштуу болот. Сиздин оюңуз кандай, жолдош Орозбеков? Сиздин оюңуз тугал? Менин оюм Кыргыз автономиясын түзүү, өз алдынча эркин мамлекеттин курамын тикелөө. Силер кандай пикирдесиңер, жолдоштор? Бул оюңуз элибиздин эзелден эңсеп келген тилеги. Мен колдойм. Жолдоштор, Орозбековдун идеясы элибиздин өсүп өнүгүүсүнө эрелгейсиз шарт түзүлдү. Мен да колдойм. Бул тарыхый чечим болот. Орозбеков, Сыдыков, Айдарбеков,
Абдрахманов, жолдоштор, кантип Москва менен кеңешпей, алардын сөзүн дерин укпай, чечим чыгарганга кандай акым бар? Мен бул чечимге каршымын. Сиздердин чечимиңиздер социал турамдык идеяга үндөшүп турат. Жолдош Кудайкулов, сиз сөздү урбай сүйлөңүз. Биз ленинизм идеясынан тайбайбыз. Кеңеш бийлигинин чыныгы таламдашыбыз. Кыргызстандын автономиялык өз алдынчалыгы бул бөлүнүп жарылуу эмес, өлкөнүн өз алдынчалыгын чыңдап, бекем мамлекетти түзүүнү көздөйт. Биз бул бүтүнгө элибиздин таламынан улам келип отурабыз. Сиздин фамилияңыз Кудайкулов болгону менен, сиз Кудай эмессиз. Бул чечим кеңеш бийлигинин улуттар саясатына да каршы келет. Ар бир улут күчтүү болсо, өлкөбүз да, Совет бийлиги да күчтүү болот. Ак сөз. Элди ойлосок, ушул чечимге бекем турабы? Мен каршымын. Сиздерге кошула албайм. Бизге Кремльдин буйрутмасы жок чечимди чыгарууга эч ким укук берген эмес. Жолдош Кудайкулов туура айтат. Менин башым эки эмес. Мен Кудайкуловду колдойм. Москва менен акылдашпай туруп жасаган ишиңер оппортунизм жыттанып турат. Гражданин Орозбеков, мени менен айтышпай, кол коюңуз. Мен чайындабы сен? 8 айдан бери кол койбой, кантип бүгүн кол коймок элем? Ооба, 8 ай. 8 ай экөөбүз бирге чайналдык. Гражданин Орозбеков, сиздин кеширлигиңизден сурактын мөөнө тече көттү. Эми кол коюуга мажбурсуз. Кол койбосоңуз, кол койгонго сизди мажбур кылабыз. Менин колум да, ниетим да сен талап кылган ишке барбайт. Менин эркимди сындыра албайсыңар. Мен Совет бийлигине, Ленинге, Сталинге ишенем. Ишенсең, анда мындай ишке барбайт элең. Сен Совет бийлигине каршы чыккан контрасың. Дагы да айтам. Мен жагынып жанымды алып калгым келбейт. Жетишет. Акыркы жолу эскертем. Коесуңбу жокпу? Сага ая жок жолдош Орозбеков. Сага окшогон келемиштер менин эркимди, кайратымды сындыра албайт. Мен кеңеш бийлиги үчүн жанымды берген адаммын. Сага окшогон ыпластардын кыянатчылыгын жолдош Сталин билбейт. Сен денем ысык чокту басасың. Мен Совет бийлиги үчүнмүн дейт. Бармагымды мык менен эзесиңби? Мен Совет бийлиги үчүнмүн дейт. Денемди көк ала кылып, жанымды жантысаң да, мен Совет бийлиги үчүнмүн дейт. Мен Ленин, Сталин, кыргыз эли мененмин. А сенин жазаң? Эл асыканы жок, эл душманы бар. Ал сенсиң, жолдош Орозбеков. Так өзүң, сен эл душманысың. Мунун кайратын көр. Өлүп бара жатса да, жеңилгиси жок. Атасы, атакеси, турасызбы? Адалат. Адалат. Эмне, уруштуму? Жырткычта. Беттериңиз кан, этиңиз муздак. Мукачылар, кутурган иттер таяшкан жок. Сиз аксыз да, элдеп күрөшүп, элдеп жашап келбедиңизби? Баары бир, ишиңиз адилет. Элимден айланайын, элим үчүн жаным курман. Жамандыктын баары мен менен кетсе гана, мен элимден аянбайм. Балдарчы. Балдарыңыздан камсанабаңыз. Эл ичинде жүрөт. А өзүмчү. Мен да эл ичинде жашап жатам. Элден ажырап алгыла. Балдарды жат көздөрдөн сактап, этият болгула. Бизге жабылган кара так кетет. Кийинкилер бизди эскерет. Адилет, ак экенибизди билишет. Ак ыйлет,
Бирок сынбайт. Eliniz biledi. Siz hakikat taraftasız. Siz çındık üçünsüz. Siz meni sıymıktanam. Hayatınızda hayat koşulup, beken bolunuz. Adaş, meni sındırabыз дешти. Бирок сынбар. Курулай жалааны мойнума алган жокмун. Кол койбодум. Эл билсин. Эл билсин. Жолдош Абдыкадыр Орозбеков, сиз НКВДнын үчтүктөр уюмунун чечими менен буржуазиялык, улутчулдук, оппортунисттик саясат жүргүзгөнүңүз үчүн сизге жогорку өкүм жазасы чыкты. Жүрүңүз. Уулум, эгерде менин эмгегим кыргыз элимдин жыргалчылыгы үчүн арналса, уулум, эгер менин баскан кадамымда келечек үчүн из калса, уулум, менин жүрөгүмдүн ар бир соккон добушу кыргыз деп сокконун тынышаса, уулум, эгерде менин өмүрүм кедей кембагалдардын, жетим жесирлердин, алсыз бечаралардын келечек бакты таалай үчүн, эл журтумдун ынтымак биримдиги үчүн жан берсе, уулум, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү үчүн жанын курман болсо, мен ыраазымын. Мен өлдү дебегиле. Мен ошол чындыкта, ошол акыйкатта, ошол эркиндикте түбөлүккө жашайм. Эл уулу Абдыкадыр Орозбековдун жаркын элесине таазим.
Hökümeti'nin Batken oblusundagı ıйгарым hukuktуу ökülü Madumarov Akram Kambaraliyev'e verilir. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Сооронбай Шарипович, кымбаттуу меймандар. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин 2019-жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгынын алкагында өрүк зарлуу Баткен аймагында белгиленип жаткан мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык мааракесине арналган иш-чарага кош келиңиздер. Кут берекеси төгүлгөн касиеттүү Кадамжай жергеси бүгүн өзгөчө шанга бөлөнүп турат. Анткени бул жер Кыргыз мамлекетинин түптөөгө салым кошкон, мамлекеттик ишмердүүлүктүн даңктуу жолун басып өткөн улуу инсаныбыз Абдыкадыр Орозбековдун киндик каны тамган жер. Бүгүнкү өтүп жаткан мааракеге өлкө башчыбыз урматтуу Сооронбай Шариповичтин катышып жаткандыгы элибиздин кубанычына кубаныч, демине дем кошуп турат. Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн өмүрү жана ишмердүүлүгү менен мекенге берилгендиктин чыныгы бийик үлгүсүн көргөзгөн. Анын Кыргызстандын алгачкы түптөлүү жылдарында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары өлкөбүздүн бай тарыхындагы орду ташка тамга баскандай белгилүү. Абдыкадыр Орозбеков дайыма эл арасында болуп, чечкиндүүлүгү менен айырмаланып келген. Биз Абдыкадыр атабыздын урпактары аны эч качан унутпай, муундан муунга айтып, улуу жолун улап келебиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына арналган мааракеге катышууга Кадамжай жергесине келгендигиңиз бул албетте элибизге, атабыздын урпактарына көргөзгөн чоң урмат сыйыңыз деп билебиз. Бул үчүн элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу мекендештер, сиздердин катышууңуздарда бүткүл Кыргыз эли майрандап жаткан улуу маареке, мамлекеттик ишмер, улуу инсан Орозбеков Абдыкадыр атабыздын 130 жылдык мааракесине арналган салтанатты ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер.
Gençlerin, kadrolu, havayı kullanlar, tarafına, vatanın olun, tanrı dolayı Türkiye'den Türkçe göçmeye olun, sıkmakta, arzıgan, ulu adamlarına. Kırgız memleketinin hükümdarı, özgürlüğü geleceği için özgürlük sahibi olun. Tarih insan ailesi, zamandaşlarımızın, Urpakların es tutumunda tümölük yaşam kalırsa gerek. Bu sonda gana ata-babalarımızın biz için güreşken ulu yollar. Her birimiz ülkemizin, elimizin geleceğine sağlık koşuğa dem güç alağız. Hasiyetli kadamcağızlarımızdan nur baskargan, Kırgızistan'ın memleketliğine, egemenliğine sağlık koşuğun tarihi insanlar çıkan. Alardı katarında Narmatovi, Bulutman, Molda Niyaz, Aksamat Maseli Sındı, Ulu Bekendeslerimizde atayız. Uzun curtunucuna, kız kıyafet kıyırına, Aksakal, birinci törağa, degen namının attın kaskasında tamamlayan insanımız Abdülkadir Orozbek'ti, özgöçü belirlesek olur. İri memleketli isimler, tarihte ismi tümölük göçmesi olup kalgan Abdülkadir Orozbek'tin 130 yıllık bereket saltanatı belgili biz için sığınır. Alın karkıdesine, Kırgız yerinin geleceğine, arnağan ömrüne, Atıoğlu örneğine tezim ettim. Bugün aytıcı sözler, ulu sözün başlavısına. Abdülkadir Orozbek'in 1889 yılında Canap gidiyor gelip, atasından yer tacırıp, Gedelik'tin sapısın Balakez'den Tarkan'a geldi. Yaz kendine dedik yapışıp, bilim alının ortuna, karacımış bir de magnetlerin ağzıp, uğur durmuştur, azabın görmedi. Bunday uğurca çok şarttı, başmedet görmedi, Karapayam kalktığın kıymetlerin yakından bilgenliği. Alın sayesi göz karasının kaltaşına eve geçsiz salın başkanı. Kerkenadağı'ya kovut vermeden yakşı memlede balganı. Ali'nin tez geçişine ömürlü olsun. 1918 yılı 28 yaş kurağında Bayşevikler'in Katar'ını ötüp Kızıl Harimiyan'ın Kerken Aştavı'nda Algaz Kızıl Gvardiyası Kiyin kamandiri olup dayındırılgan. Gerçeklerdeki yerlik birlikleri bekendire boyunca Zoren'deki Joğan'ı bağlanıp Yenge Kızıltı ordeni veren sıylangan. Cami kurula başlayan ülkenin boğumlukçana sayacı durmuşlar başörtü eden ilişkin. 3 yıla yakın hayatısına reyonluk revolüsyasyon kabitetleri teklep. Ondan son o saymaktı yengeçleri sebepinde bölüm başı Katar'ı kızmadı dövün. Yenge tanıdım. Anakırgız aklının Olbus'un uyuşturucu kurtayında. Deputatlar anı Olbus'un körağlığına çaylagan. Yer arasından çıkan yengeçli insan gözün talan kuzbekçi Katar'ı gözüdür algan. 1925'in 1937 yılına çeyin Abdülkadir Özbekov 3 yolu memleketli Cumhurbaşkanı hizmetine şeyler yerine akılmadı dövün. 1925 yılı